Кичигемин орто мектеби 1921-жылы негизделип, Кемин району боюнча Шабдан Баатырдын медресесинен кийин ачылган билим уясы болгон. Алгач мектеп Тегирмендин бир бурчунда ачылган. Кийин оңдоп түзөлүп, жаңыртылып отуруп, бул күнгө чейин 3 жолу толук кандуу өзгөртүлгөн. Азыркы тапта баягы топурак менен салынган мектептин ордуна 1977-жылы заманбап 3 кабаттуу мектеп тургузулган. Ушул мектебибиздин алдыга койгон максатын ушул дагы да болсо жаш муундарга мурунку тарыхты эстетип, кийинки жаштарга үлгү болсун деген максатта өткөзүп атабыз. 40тан ашык мугалимдер эмгектенет, 9тан ашык билим берүүнүн мыктысы, отличниктери менен сыйланган. Эмгек жамаатыбыз күчтүү, жакшы. Мына былтыркы окуу жылында көптөгөн жетишкендиктерге жетиштик. 14 окуучубуз олимпиададан ийгиликтүү жетиштүү орундарга ээ болду. 100 жыл аралыгында бул мектеп 9 академик, бир нече илимдин кандидатын, жазуучу, мугалим, депутат, спорттун чеберлерин тарбиялап чыгарган. Мектептин мааракесин куттуктап, алыс жакындан бүтүрүүчүлөр келип, билим берүү мекемесинин дагы да жакшырышы үчүн өз салымдарын кошуп кетишти. Адам өлөт экен, жан өлөт экен, жан. Бирок дух деген нерсе калат экен. Дух деген нерсе. Мына бүгүн ушул мектепте Болот Мураталиевичтин духу жашап турат. Мына ошонун духу мындан арыда жашаса экен дейм. Мындан арыдагы жаштар өссө, өнүксө экен дейм. Дүйнөдө илимпоздор көп. Илимпоздор көп. Бирок бир илимпоздор болот. Илимин да жүргүзгөн. Бирок мекен үчүн, чындык үчүн башын канжыгага байлап коюп, өмүрүн байлап койгон илимпоздор болот. Ошол илимпоздордун катарына Болот Мураталиевич Юнусалиев кирет. Тарыхы бай бул мектепти заман талабына ылайык жасап, жеринен жаралган майда көйгөйлөрдү чечип турбаса болбойт. Акыркы жылдары электр энергиясына болгон муктаждыкты азайтуу үчүн имаратка быйыл 9 миллион сомдун тегерегинде инвестиция жумшалып, жылыткыч түтүктөр толук кандуу алмаштырылды. 3 этаждын ичинде Арис фонду аркылуу жанагы санитарно-технический узлы деп айтабыз. Ошолордун баары тең оңдоп түзөө иштеринин баары тең аягына чыкты. Жакынкы арада мына тендерде турат. Мектептин сырткы келбетин, фасадын оңдойбуз деп турабыз. 30 жылдан ашык каралбай ошо ыкыр-чыкыр жыйналып калган подвалды дагы өз калыбына келтирип, аны дагы ремонт кылып, ошол жерде толук кандуу кабинеттердин баары тең мектепке түздөп, оңдоп берүү милдетин алганбыз. Академик Болот Юнусалиевдин ысымын алып жүргөн мектепте бүгүнкү күндө 600дөй окуучу билим алат. Мекеме улуулар салган из менен келечекке кем кадам таштаган Кемин району боюнча алдыңкы мектептердин бири болуп калууда. Фтандил Бактыбеков, Аргем Мажитов, Жумой Исманалиев, УТРК Чүй.